Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу журналисттер, саламатсыздарбы. Мен өзүм тааныштырып кетсем, Ош облусу боюнча чегара башкармаларынын чегара көзөмөлдөө уюштуруу бөлүмүнүн улуг офицери подполковник Аланов Талгат Омурбекович. Бул чегара кызматта мен өзүм аз дагы эле кетесиңер, мен айта кетем. 2003-төн бери келатам. Бизде де таза адам болуп чыгып калган жокпуз. Бул эмегечи. Убагында бизде де ката кемчиликтер кеткен, туура эмес жолдо жүргөнбүз. Ошо ошибкаларды мойнуңа алып, эми азыр Кудайым буюрса, ичине иман жолуна түшүп, күнөөлөрүбүздөн Кудайдан кечирим сурап. Ушу ниетим бул азыр Клинская конференция эмне үчүн берип атам? Карьерамды, өзүмдүн жана үй бүлөмдүн коопсуздугун Аллахыма аманатка калтырып, тоо белгилөө коюп, кыргыз элим үчүн ушу кичине болсо да өзүмдүн салымымды адилеттүүлүккө салымды кошкону келип отурам да. Биздин ушул чегара кызматыбызда туура эмес нерселер, жоголуп, баардык офицерлердин кичине баягы кичине составтан чоң офицерлер баардыгын адилеттүү карап, туура мамиле кылып, туура мамиле болуусун ушу ниетим ошого жетүү да. Азыркы учурда кечээ мисалы үчүн ниетим туура эмес болгондо кечээ мен калп элем, бул жака келбейт элем. Ар кандай предложениялар болуп, должностолорго чакырып, ушуга келиңиз, могу должностко болуңуз, барбай эле коюңуз, төрагалардан бери чыгышып, бирөөлөргө буйрукма берип мени чакыртып сүйлөшөлү деп. Ага да барбадым, должностко да барбадым. Ушу адилеттүүлүктү ушу ачык эле айтайын депчи силерге. Мирзиёев Өзбекстандын президенти Куранга колун коюп ант берди эле. Ошону мен дагы бир ошо элге кайрылып калсам деп бир ниет кылып койдум эле, ошол ниет ушул учур болуп калды. Атайын үйүмдөн даарат алып Куран ала келдим. Ушу Куранга мына кол коюп ант берип атам. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир ошол ниетимде бир өзүмдүн кызычылыгымды ойлобой, өзүмдүн карьерамды ойлобой, өзүмдүн дальше немелеримди баягы кызычылыгымды ойлобой, Алланын ыраазычылыгы үчүн элге ушул кыргыз элиме кичине болсо да ошо адилеттүүлүккө чакырып өзүм салым кошкону келип отурам да. Эми эмеге өтсөк, ачуу чындыкка өтө эле кайрылуун. Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу кыргыз элим, урматтуу премьер-министр Абулгазы Дүйшөкеевич, мен силерге кайрылуумдун себеби, урматтуу Сооронбай Шарипович, мен сизди Кудайдан корккон президент катары эсептейм. Негизги сиздин тапшырмаңыз Кыргызстанда коррупцияга менен катуу күрөшүү болгон. Аны мен билем. Ошону мен көрүп жүрөм, ар дайым сиздин ушу сөздөрүңүздү угуп жүрөм. Ошону мен девиз катары өзүмө неме кылып алгам да. Сиздин өзүңүздүн сөзүңүздү эстетип кетсем, керек болсо бир тууганымда коррупцияга аралашса, ага дагы мыйзамдын негизинде тийиштүү чара көрөм деп айткансыз. Ак болуп кетип, ушу силердин кыргыздардын арасында жүрүп, ак болуп жүргүм келет деп ошо ниетиңизге жетиңиз. Ошону дагы мен тийиз кылып, ошо ниетиңизге жетиңиз. Эми мен ушу мамлекеттик чегара кызматынын жетекчилигинин коррупциялык иштерин ачыкка чыгарып пресс-конференция берип жатам. Эсиңерде болсо 2017-жылы мамлекеттик чегара кызматынын жетекчилиги коррупциялык иштерин ачыкка чыгарган, аны баардыгы билесиңер. Ошону биринчи мен пресс-конференцияда бир 3 мүнөттүк кыска атайын даярдап бердим, ошону көрүп кеттиңиздер. Ошонун негизинде дальше мен улантып кетсем. Было задержано подозрение, возможно, находится внутри ГСР. В составе комиссии создали комиссию. В составе комиссии я сам начальник КПП майор Аланов, начальник смены старший Макаев, двое понятых, сейчас они представят. Чегарадан контрабанда тонналап өтүп жатат. Бул тууралуу башка эмес чегара постунун башчысы айтып чыкты. Актыжа мына жол чегара көзөмөл постунан чоң көлөмдөгү контрабанда түштү деген маалыматтар мурда болгон эмес. Жетекчи болуп жаңы дайындалган майор Талгат Аламов кыска убакыттын ичинде эле 4 КАМАЗ, башкача айтканда 100 тонна контрабандачысын колго түшүргөн. Позиция всеми, типа якобы. Бул иш үчүн Талгат Аламовго эң мыкты чегарачы деген төш белги берилген. Анын эле ар кайсы тараптан коруктуу үркүтүүлөр башталган аз келгенсип, чегара кызматынын жетекчилиги тарабынан кысым көрсөтүлө баштаган. Кызмат ордундан бошотконго чейин мени мамлекеттик чегара кызматынын өздүк коопсуздук кызматынын бөлүмүнүн башчысы полковник Асылбеков чакырып мага мындай деди. Ай жолдош майор, сиз постко жатып иштеп, баарын өзүңүз көзөмөлдөп жатыпсыз. Андан көрө көп нерсеге аралашпай үйгө барып иштей бериңиз.
Аргиндин айтканына көбөй өз ишин тагаттырган офицер кызматтан алынды. Бул биринчи кезекте контрабанда менен алектенгени үчүн жагымдуу шарт түзүү максатында болду дейт. Себеби арызды көп жылдан бери контрабанда менен алектенген адам жазган. Азыркы убакытта чек ара кызматкерлеринин арасында именно ушул түндүк регионунда өтө көп коррупциялык иштер жүргүзүлүп жатты. Фактылар болуп атат. Аназ аэропорттон, Актырек посттон, мен иштеп жүргөн посттон, Токмок посттон өтө көп болуп атат. Биз чек арачылар контрабандисттер менен бир тууган болуп кеттибиз. Байланып кеттибиз, ушундай фактыларды айтып. Чек ара кызматы майор Талгат Алановго байланыштуу ишти аскер прокуратурасына өткөрүп берген. Азыр күнөөсү бар дагы, жок дагы деп айта албайбыз дешет. Тилекке каршы террористтик иштерин аскер прокуратурасы гана жүргүзөт. Ошолор юридикалык баа бере алат. Биз толук кандуу террористтик иштерин жүргүзүп, атайын өзүнүн бөлүмүбүз бар. Отдел собственной безопасности, ошол кишилер атайын террористтик иштерин жүргүзүп, аскерлик прокуратурасына биз өткөрүп бергенбиз. Юридикалык баа берилгенден кийин биз майралаганга кайда кызматты, кандай кызматтарды өзүбүз сунуштайбыз. Талгат Аланов кенедей кезинен баштап өзүнүн тагдырын армияга байлаган. Алгач аскер колледжин, анан жогорку аскер окуу жайын, андан соң Орусиянын чек арачыларды даярдоо академиясын бүткөргөн. Аскер кызматын өлкөнүн алышкы аймактарында өтөп жүрүп, калган ата-энемди дагы караганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Апам жакында эле көзүмдө. Айрыкка иштеп өзүмдүн үйүм дагы жок. Мына ушундай мекен үчүн ак кызмат кылган аскер кызматкерлерин командирлери контрабандисттерге басып береби деген суроо туулат. Менин кызмат ордуман бошотуусун негизсиз деп жана менин бул кызмат ордумдан кетишим үчүн мыйзамсыз жүктөрдү өткөрүүгө шарт түзүп жаткан кээ бир адамдардын кызыкчылыгына ыңгайлуу болуп жатат деп эсептейм. Эми бул фактылардын биринчиси болсо, бул Баткен облусу боюнча көзөмөлдөө өткөрүү жайларында дайындоолор жана ар сайын акча чогултуулар азыркы убакытта прапорщик Жумакеев тарабынан болуп эсептелет. Бизде прапорщик Жумакеев деген киши бар. Бул киши мурун капитан болгон, разжалованный до рядового, кийин уволенный болгон, кийин кайра кызматына келип, сержант алып, звонок прапорщик, азыркы прапорщик болуп иштеп жатат. Жумакеев азыркы учурда Кызылбел постунда улук көзөмөлдөөчү болуп иштеп жатат. Бул фактылар боюнча көптөгөн ушу аскер кызматкерлер тарабынан дагы видео тасмалар интернетке тараган. Бул жакта интернетте бар, кийин баягы расследование болсо, бирлер келсе, мен азыр эми убакыт жок, көп видеолор, мен убакыттар бар. Башка бир аскер кызматкерлер ошол акча алып жаткан жерлеринен ушундай тартып видеого жөнөтүп, мен мурун дагы айтып бергем. Азыр дагы айтып атам. Башка менден башкалар да болуп, косвенный доказательство болуп атат да. Так, бул Жумакеев боюнча дагы мен өзүм боюнча дагы бир мисал бар да. Ошону айта кетейин. Ошо Кызылбел постто иштеп жүргөнүмдө мен бир бош убактымда базарда жүрсөм, бир киши менен жолугуп калдык. Кызматкер киши, экөөбүз базарда жолугуп калдык. Экөөбүз сүйлөшүп турсак, бир киши келип, экөөбүз менен учурашып калды. Анан учурашып калды. Анан ошол УКМК кызматкери мага айтып атат, бул кишини тааныбайсызбы? Жок, мен тааныбайм. Бул айтты, сиз тааныбайсыз, экөөбүз тааныбайбыз бири-бирибизди. Анан сиз ким болосуз деди эле, мен тааныштырды, ушул Кызылбел постунун начальниги депчи. Анан бул болсо прапорщик Жумакеев деп тааныштырды. Экөөбүз таанышып, анан прапорщик Жумакеев таң калып, сиз келдиңизби Кызылбел постунун начальник болуп? Сиз менен таанышайын деп жүрдүм эле, сиз майор Алановсузбу деп менен таанышып калды. Экөөбүз таанышып калдык. Сизде сөзүм бар эле, туруп туруңуз кетпей деп туруп анан ошол убакта УКМК кызматкери кетип калды. Экөөбүз базардын жанында туруп калдык, сизде сөзүм бар, жүрсөңүз деп. Bir 4 кабаттуу чоң үйдүн астына алып барды. Үйдүн астына алып барып, өзүнүн үйү 4-чү кабатта экен, ошол жерине кетирип, аялын чакырып, деп атын айтып, 2-чи кабаттагы үйдүн ключун өтүп жиберчи деп, ключун алдырды. Экөөбүз анан 2-чи кабаттагы батирге кирдик. Ал батир дагы өзүнүкү экен, бирок 4-чү этажда өзү жасайт экен. Анан 2-чи этажга кирдик. Аябай ремонт кылып жасап коюптур, эми евро кылып. Анан мага ошол жерден айтып атат, бул атайын 2-чи этажды мен Баткенде гостиница аздыгына байланыштуу эмелер институт Баткенде гостиница менен алды, кимге барган болсоң билесиңер. Анан центрде билесиңер 2-3 эле дом бар, башка дом жок да. Ошол домдун четиси болот. Анан ушул 2-чи этаждагы 3 бөлмөлүү батирде мен атайын конок тосуу үчүн, бирок эч ким кирбейт. Мындай залына кирип, мени бир чоң диванга отургузуп койду.
Бул жактага ким гана отурган жок, сиз билбейсиз. Генералдар отурган, төрагалар отурган, чоңдор отурган. Ал сиз отуруп атасыз деп. Мен түшүнбөй атам, бул эмне максатта мен чыгып атат деп экөөбүз отуруп калдык. Анан кичине тамак койду, мен шашылып аттым эле, сиз эмне максатта мени чыгырдыңыз, жолдош прапорщик деп сурасам, эми сиз менен таанышайын дедим эле, кичине оюмду айтайын дедим эле дейт. Айтыңыз оюңузду десем, сиз билсеңиз, моундай деп эми фамилиясын айтпай коеюн, моундай деген чоң кишилер бар, моундай деген полковниктер бар, моундай төрагалар бар. Ошолордун үйлөрүн салууга мен себепкер болгом. Моундай 470-570 деген жыптар деп түшүрөт, ошолорду алганга мен себепкер болгом. Кадам жайып постун, башка постторун азыр мен көзөмөлдөп жатам, акчаларын мен чогултуп атам. Уруксат берсеңиз, ошо сиздин кызыл бел постуңузда мен көзөмөлдөп берейин. Ошондой түшүнбөй калдым. Кечирип коюңуз жолдош прапорщик дедим. Андай биринчиден болбойт деп ошол жерден эле туруп мен чыгып кеттим. Ошо менен экөөбүз байланышыбыз үзүлдү. Ошентип мага бир мисал болгон да, прапорщик. Өзүмдүн мисалымды айтып кетип атам. Мага келип түшкөн маалыматтар боюнча, мына быйыл 2019 жылы прапорщик Жомекеевдин жашы толуп, бизде ушундай бар да, эме мыйзамда жашы толгонго байланыштуу пенсияга кетиш керек. Пенсияга кетиш керек эле. Анан бундагы укук органдар текшерсе чыгат да. Бул документин подделывать этип, жасатып, жылды башкача кылып, дагы улантып иштеп жатат. Бир иштеп жатат. Экинчи факт бул дагы түндүк боюнча. Ош көзөмөл көрүү жайындагы дайындоолор жана ошо ай сайын акча чогултуулар, мамлекеттик чек ара кызматынын мурунку кызматкери азыр пенсиядагы Алпамышев тарабынан болуп жатат деп эсептеп жатышат. Бул мен дагы айтып атам. Мына интернетке көрсөңөр менден башка дагы 2-3 эме интернетке чыккан да. Мына ошол Алпамышев деп ушул интернетте дагы менден башка адамдар айтып, бул косвенный доказательстволор да. Эми бул косвенный эмелер, фактылар. 2016 жылы мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчиликтен мага чоң капка көзөмөлдөө өткөрүү жайынын башчысына сунуш келген. Ушу таласта да, бул чоң капкага начальник болосуңарбы деп анан дагы мен макул болуп, макул мен иштейм, ал жака таласта деле барып иштейм деп макулдугум берип, бир жумадан кийин по-моему буйрук чыгыш керек эле. Ошол 2-3 күндөн кийин эле бир номер чалды. Ай, майор Аланов, сенбейм деди. Ооба, мен десем, мен Алпамышев таанайсыңбы, клуб экенин деди. Эми мындай пересекация экип экөөбүздө көрүшүп жүргөнбүз, мындай жакын отношения жок, мындай составында таанайм да, как коллега катары. Эстесең дагы мен клубум экенин, эстедим. Кандай сен деп сүйлөшүп калдык, телефондон разговор болгон. Телефондон сүйлөшүп калдык. Сен талашка приказ чыгып атыптыр дейсиң. Сиз кайдан билесиз десем, мен баарын билем деп калды. Эми билсеңиз, эми буйрук чыкса барып талашта иштей берем дедим. Эми ал жактагы мен бир кызыкчылыктарыбыз бар. Сен ал жакка барып эле кой, сенден сурап калса, макулдап кой, сен кызыл бел постуна барып иштебейсиңби, начальник болуп деп аткен экен. Кызык болуп калды. Сиз пенсиядасызбы же эмне десе, эми сен макул дей бер дейт. Мен сизге макул деп дагы жооп бере албайм, эмне кылбайм, мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги кайсыл жакка жиберсем мен баарын иштегем. Анан кийин бир 2-3 күндөн кийин эми буйрук мага кызыл белге чыкты. Тамак кызыл белге кеттим да. Бул менин факт. Дагы бир ушу дагы бир 3-чү факт. Мен уже мына кече жакында уже бир жарым жыл муну Ошко келип, 20-24 аскер бөлүккө келип иштеп аткан учурда 2018 жылы декабрь айында ошойт. Декабрь айында мен офицерлер менен Эркештан постун, баарын билесиңиз, алайда Эркештан постуна текшерүүгө чыкканбыз. Текшерүү учурунда ошол жерде бизде кезмет бар. Муна каражатын текшерүү кезмети деген. Башкача айтканда ушул наряд да. Ошол нарядты текшергене барсам, ал учурда эч ким жок болуп калды. Анан мен ошол жерде кезек башчысын чакырдым. Капитан Кожошев болду, капитан Кожошев. Капитан Кожошев чакырдым, жолдош капитан, сиз кезек башчы болуп туруп, эмне көзөмөлдөп айтасыз? Кандай нарядыңыз десем, азыр туруңуз деп чыгып келдим деп. Карыбеков деген прапорщикти чыгарып келдим агачы. Карыбеков деген прапорщикти чакырып келдим. Анан ошондо дагы айтып, капитан Кожошев мага айтты, бул прапорщик Карыбеков билесизби? Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары полковник Алимбаевдин бир тууган агасы.
мен жетекчилик Алимбектин биринчи бир тууган агасы деп ошентип айтабыз. Анан максат бир тууган агасы болобу, иниси болобу, баягы мыйзам чегинде баардыгы иштеш керек экен. Деп сөзсүз анан мен ал кишиден сурадым. Жолдош прапорщик, сиз кайда жүрөсүз? Жана милдетиңизди мага айтып бериңиз деп сурасам, ал киши мага орой мамиле кылып, ай жолдош майор, сиз офицер болсоңуз өзүңүзгө деп бурулуп басып кетти. Мен бул майор званияны сатып алган жокмун. Bunu meynet menен kança жыл иштеп, окуп алган майормун да. Анан өзүмдүн званиямды мен сыйлайм. Ошо сыйлабасам мен ошол прапорщикка коркуп, анын инисинен коркуп кетип калмакмын. Бек офицерге ошол. Жок дедим, токтобула деп туруп, анан ушу комиссиянын улугу бизде бир подполковник эле. Мен ошого баяндап бердим. Ай жолдош подполковник, ушундай прапорщик бар экен. Биздин төраганын биринчи ордун басарынын агасы экен. Ушундай мага баш ийбей милдетин алып коюп, милдетин айтпай мага баш ийбей басып кетти. Ой мамиле кылды. Тем более званиясы прапорщик. Мага баш ийишип түздөн-түз баш ийет. Мен бул кишини сунуш берем, азыр кезметтен снимать этебиз, командирге доклад бериңиз, бошко алып кетип, териштирүү иштерин жүргүзөлү. Болбосо бул кетсин иштен, же мен кетейин. Бул маалыматтар ал прапорщикке жетти. Ал прапорщик коркуп кетип, мага чуркап келип уже кечирим сурап баштады. Ай жолдош прапорщик, мага кечирим сурап албайсыз десе, сураныш жарым саатта милдетин жаттап келе коюң деп сурады. Мен милдетин билип туруп биринчи анан кезметке чыгыш керек да, бирок милдет билген үчүн. Билбесе чыкпайт. Мен атат билбесе кезметте мен атат. Анан жок жолдош прапорщик чыгып кетиңиз десем, биз менен ушу комиссияда чогуу жүргөн бир офицер мага келип, жолдош майор, мен кечирип коюңуз, бул киши мен бир тууган тагам эле дейт. Ушу комиссия көрсө, ал полковник Алимбаевдин бир тууган жээни экен да. Ким тууган мен сураштырбайм да, билбейм, кийин сураштырып берсем, мен Орский отрядда полковник Алимбаевдин туугандары, инилерин, айылдаштары, тааныш билиштерин коюп монополия кылып отур. Бул частный бизнес эмес да. Эми мыйзам негизинде койгон, конечно. Ошентип алыптыр. Аны бул фактылар далил болуп турат. Жарым саат мен кайра жаттадым деп ошол неме прапорщик Карбеков менен алдыма келди. Анан макул жаттасаңыз күбө болсун деп сменаны бүт тиздим. Смена тизилди да ортосуна чыгып милдетин айтып берди. Бул мен баягы азыркы фактты мен сөзүмөн жөнүндө сөз кылып баштым да. Ошол жердеги сменанын канча бир 12-13 адам турган, ошонун бирөөсү болсо дагы бул эми корккон болушу мүмкүн. Сураса ошолор айтып берип далилдеп берет да. Мен эми баягы немес видео таркалган эмес. Ошолор далил бул эме боюнча. Ошол смена далил. Ушул прапорщик Карбеков дагы быйыл бул киши дагы срогу жетип кетиш керек эле. Иштен пенсияга чыгып срогуна жеткенине байланыштуу, жашынын срогу жеткенине байланыштуу, жашынын срогу жеткенine байланыштуу кетиш керек эле. Бирок башкармалыктан бунун эмеси срогу улантылып кайра калып калды. Көптөгөн прапорщиктер билем, уланталы деп алар ким улантпай сразу пенсияга коюп кетип атышат. Бирок азыркы учурда полковник Алимбаевдин туугандарынан мыйзам иштейт, башкалар иштебейт дегенде болуп атат да, мага көрүнүш. Бул далил. Бул азыркы ушул прапорщиктары ошол постто 7-8 жылдан ашык иштейт. Мисалы үчүн да. Бизде ушу чегара мамлекеттик чегара кызматы төрагасынын ушул буйрукмаларынын негизинде ушу 2,5 жыл, 3 жылдан ашык бир кызматкер бир постто иштебесин деген нерсе бар да. Указание, тапшырмалар бар. А бул киши 7-8 жылдан ашык иштеп атат. Бул тоже далил да. Дагы бир факт, мына 2019 жылы, мына кызыктуу эки факт да. 2019 жылы жайында өзүңөр билгендей президенттин катышуусунда Сары Таш жергесинде масштабтуу талап окуулар болуп өткөн. Ошол учурда мени 11-12 аскер кызматкер менен мени башчы кылып Сары Таштан мындай разведка бар, ар жагына бул жака бордого кетип, бул жака Эркиштан кетип, ошол разведкага блокпост, временный блокпост кылып, биз ошол жерде кызмат өтөгөнбүз да. Бизге кызматка өтөгөнгө 7 күн убакыт берилген. 7 күн ичинде кызмат өтөсүңөр, ошол жерде кирип чыккан адамдардын документтерин текшересиңер деп ушундай хизметке дайындашты, биз иштеп баштадык.
мен барлық адамдардың жарандарын документтерин текшерип, барлық ошол кезметтерин текшерип, биздин милдетибиз ушу программа зонага уруксаттамасы барбы же жокпу деп. Уруксаттамасы болбосо биз киргизбешибиз керек. Кыргызстандын жараны болсо дагы, оштук же. Если ошол чоң Алайдын жараны болсо, ал бекитип берет өзүнүн паспорту менен. Башка жактан Кыргызстандын же иностранецтер болсо, ошол биздин режим биздин режимге кириш үчүн уруксаттама кагазы керек. Ошол биз текшерип атканбыз. Көп эле адамдарда жок болуп чыкты, мен баарын аркага кайтарып, полный аркага кайтарып, акча сунуштап болуп атты, эмне болуп атты, мен баарын аркага кайтарып аттым. Аркага кайтарып аттым. Ошондо мага бир номер чалды дагы. Мен туризм министрлигинин юг боюнча кеңешчисинде бир киши чалды. Менин телефон номерим чалды. Сиз подполковник боламсызбы деди. Ооба десем, ошо бир Сарташта пост ачып алсаңар дейт. Ошо пост ачып алсаңар бир немистер деди, ушу немистер жаранынан силерге $200 алып коюпсаңар деди. Ошондой болду. Как раз ошол постто мен старший иштеп атам. Мага айтып бериңиз, мен настоящий жүргүзөм деди. $200 алып койсом, машинанын баягы бус номерин айтып берди, бекинин айтып берди. Анан мен баягы 11-12 адамды бөлүп тизип сурап баштадым. Ушундай акчаларды алып коюпсуңар. Кайтаралы же бул ачык айтсыңар. Ертең сен аны келип мына сен алып сен өзүң болот. Настоящий кетсем, баары Кудай ортого салышып, ошол мен 12 адам алып деп чыкты. Мен чыдабай кайра баягы кеңештиге чалдым, министр туризм кеңешчисине. Билип бериңизчи ошол бурдан кандай кылып ким, кандай адам неме алганын деле ошол башкан деп сурасам, макул деди дагы, бүт айтып берди. Кайра жарым саат мага чалды. Ошол бул сен постуңарга келген экен, сен аркага кайтарып бергенсиң. Аркага кайтаргандан кийин ошол жерде, могул жерде Сарыташ заставасы турат. Ошол жерде Сарыташ заставада биздин командирибиздин орун басары, биздин жетекчиси ошол жерде баары ошол жерде турган да. Ошол как раз иштеп атканда эртеси президентибиз келиши керек эле. Баягы окуулгачы президентибиз келиши керек. Анан ошол баягы неме бус келет, мен текшерем. Ошо менин наряд жеке текшерген, ошо биз текшеребиз. Анан уруксаттама кагазы жок болгон, ичинде бир 8-9 иностранец болгон водитель менен. Биз аркага кайтарабыз. Алар бурулуп кайра кетип атып,